жырткычтар, жырткыч жаныбарлар, жырткыч канаттуулар, булар дагы шариятыбызда харам. Жырткыч деген не дегени? Жырткыч деген ошол тиши менен барып, ошол нерсени экинчи жаныбарды эмне кылат? Айрып салат, жеп салат. Же баягы тумшугу менен барып оюп салат. Колундагы тырнагы менен келип туруп эмне кылат аны? Аны баягыдай кысып өлтүрөт. Түшүнүңөрбү? Мына ушул жырткычтардын белгиси болот. Яни өздөрү ууга чыгып, уулук менен, уу менен өзүнү баккан куштар, канаттуулар, жаныбарлар, булардын бардыгыны не деп айтабыз? Жырткыч жаныбарлар дейбиз. Буну араб тилинде саб'ият дейт. Булар бардыгы харам. Саб'ияттын бардыгы, жырткыч жаныбарлардын, жырткыч куштардын бардыгы харам. Жырткыч куштардын, жаныбарлардын харам экендиги Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадистеринде айткан. Булардын харам экендиги хадистерден билинет. Ал хадистер аябай көп. Мисалы бир хадис Абу Са'лаба разияллаху анху риваят экен, Бухаридин риваяты. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям наха ан кулли зинаби минас-сиба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир зинаб, аягыдай курт тиши бар жырткычтардан тыюу салган, аны жегенге болбойт деген хадис. Мындай хадистер аябай көп. Башка риваятта да наха ан кулли зинаби минас-сиба ва ан кулли зи михлаб минат-тайр. Көрдүңөрбү? Жаныбарларда зинаб дейт, могу жерде эки тиши болот. Ошо тиши менен алып эмне кылат? Аңчылык кылат. Ошо менен жыртып салат, тигин алтып жейт. Бу зинаб. Зи михлаб дегени тырнагы бар деген сөз. Мына бүркүт, бүркүткө окшогон жаныбарлар бар, ителги башкалар. Алардын тырнагы болот. Алар ошо тырнагы менен эмне кылат? Баягыдай оюп, кысып, баягы эмесине өзүнүн тамагын алып жейт. Демек Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте ар бир жырткычты харам кылды. Ал зинаб болсо, жырткыч жаныбарлар, зи михлаб, жырткыч куштар, канаттуулар. Бүт бардыгы харам. Демек шариятыбызда жырткыч нерселерди дагы харам кылган, аларды жегенге, ичкенге, аларды колдонгонго болбойт. Жаныбарлардын, хайвандардын, жаныбарлардын кимиси халал, харам билип алыш үчүн эрежелер бар. Ушул эрежелерди айтабыз, жазып жаттап алгыла. Аябай керек. Ошо менен силер кайсы жаныбар халал, кайсы харам экенин ажыратсаңар болот. Ушул эрежелерди айтабыз, себеби жырткычтарга келип калдык, ушулардын ичинде эрежелери бар. Албетте биз айткан эрежелер бул Ханафи мазхабынын эрежелери. Малики мазхабта, Шафи мазхабта аларда бир аз өзгөчөлүктөр бар. Биз силер менен Ханафи мазхабындагы эрежелер айтабыз. Ошол эрежелер менен иншалла жаныбарлардын халал, харам экенин билип алсаңар болот. Биринчи эреже. Кайсы жаныбардын харам экендигини Кур'ан-ы Каримде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадистерде айткан болсо, алар харам. Эч бир шубха жок. Мисалы хинзир деп келет. Хинзир не бул? Чочко харам, эшек харам, башка жаныбарларды айтып келет. Булар бардыгы харам. Демек хадис менен Кур'анда харам деп келген жаныбарлар харам. Бул биринчи биздин эрежебиз. Экинчиси бул суда жашаган жаныбарлар. Суда жашаган жаныбарлар анын туулганы, жашоосу бардыгы суда болот. Суда жаныбарларда Ханафи мазхабында балыктан башкасы бардыгы харам. Балыкты гана шариятыбыз Ханафи мазхабында халал дейт. Балык дегенде балыктын түрү. Балыктын миңдеген, 100 миңдеген түрлөрү бар. Түшүнүңөрбү? Ошо балыктын түрү кирсе болду. Балыктын бардыгы халал. Мисалы ташбака, суу жылан, крокодил, башка толтура нерселери бар, барыңар билесиңер. Булардын бардыгы балыкка кирбейт. Булардын бардыгы шариятыбыз Ханафи мазхабта харам дейт. Аны жегенге болбойт дейт. Экинчи эреже болду. Демек, суда болгондо бир гана балык гана халал. Балыктан дагы бир маселе истисна болот, билесиңер. Ас-самакут тафи. Өз ажары менен өлүп калган, калкып калган балыкты аны харам, аны окуганбыз. Анан башкасыны алып жесе, балыктын баардыгы боло берет. Куруктукта жашаган жаныбарлар. Суда айттык, куруктукта жашаган жаныбарлар, алардын ичинде неси жок, каны жок. Каны жок, мисалы чымын, чиркей, ары, чегирткеге окшогон нерселер, булардын баардыгы не харам. Куруктукта жашаган кичинекей каны жок нерселер ичинде бир гана чегиртке халал. Чегирткени жесе болот. Бул дагы баягы тоодо дан жеген чегирткелер. Аларды жесе болот. Андан башкасы бүт бардыгы хашаратул арз, алар жегенге болбойт. Түшүнүңөрбү? Алар бардыгы харам. Алардын экен каны жок кичинекей махлуктар, мисалы бүргө, дагы эмне? Ары, чымын, чиркей,
ila ahirihi. Bularning bardыгы qani жоқ, biroq haşaratul arz bo'lgani uchun bular da haram. Bularning ichidan bir gana cheketga istisna qilingan. Төртіншісі, бұлда құруқта жашаған жаны бар, құруқтық жері жашайды, жердің бетінде. Бірақ аның қаны болбайды бұндағын. Қаны болады, азғына қан болады, жоқ есепте болады. Мысалы, жылан, кішінекей чаяндар, кескелділіктер, сойлап жүрген кішінекей нәрселер, бұларда қандылы болбайды. Түсініңіз бе? Бұлардағы харам. Бұлардағы жегенге болбайды, жегенге ішкенге болбайды. Түсінікті бе? Бұлардың бардығы харам болады. Бешіншісі, ушундай жануарлар, алардын қаны да болады. Бирок жегени ал чөп жейт. Чөп жейт, же болсо жалбырак жейт, дарактардагы жалбырактарды жейт. Алар жырткыч эмес. Түшүнүңөрбү? Алар жырткыч эмес. Алардын бүт бардыгы халал. Мисалы, төө, уй, эчки, кой, тоок, өрдөк, газ, булардын бардыгы халал. Түшүнүңөрбү? Бул жаныбарлар канда бар, соштон кан чыгат. Ошондой эле булар эмне кылат? Чөптөрдү жейт, же дандарды жейт. Жана жырткыч эмес. Ошон үчүн булардын бардыгыны эмне кылса болот? Жесе болот. Албетте, жылкыга келгенде Ханафи мазхабында эки риваят бар балдар. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мазхабында макрух дейилген жылкыны. Сахибейн имам Абу Ханифанын эки чоң шагирттери, имам Мухаммад, имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхи, булар халал дешкен. Ошон үчүн биз жерлерде ушул мазхабка, фатвага амал кылышып, бизде жылкыны жесе болот дейбиз. Түшүнүңөрбү? Жылкыны жесе болот, кыбызын ичсе болот. Демек не болду? Каны бар, жырткыч эмес жаныбарлар, чөп жеген жаныбарлар эт эмес. Чөп жеген жаныбарлар, алардын бүт бардыгы эмне экен? Халал. Алардын башында төө турат, төө айттык, жылкы, топоз, кой, эчки, уй, түшүнүңөрбү? Тоок, ила ахири, булардын бардыгы халал. Бул канчанчы болду? Алтынчысы. Бул канаттуулар экен, канаттууларга тиешелүү. Канаттуулар, алар уга чыкпайт, жырткыч эмес. Тырнагы менен, баягы тумшугу менен бир нерсени жарып, тыртып жебейт. Түшүнүңөрбү? Алар дан жейт, чөп жейт, майда шүйдө нерселерди жейт. Мисалы, көгүчкөн, мисилче, же болсо аягындай таранчы, ушуга окшогон кичинекей нерселер, тооктун түрлөрү, булар дан жейт, жырткыч эмес, булар дагы халал. Булар дагы жесе боло берет. Жетинчиси, канаттуу куштар булар дагы, бирок алар эмне кылат? Жырткыч. Тумшугу менен, колу менен эмне кылат? Жырткыч барып, нерсени улап, ошону этти өзү тиштеп, үзүп алып жейт. Түшүнүңөрбү? Булар жырткыч болгон үчүн булар харам. Мисалы, бүркүт, жоору, ителги, дагы башка жаныбарлар бар. Алар жырткыч, алар дан жебейт, ал жегенде да этти жейт, өзү бары уга чыгып, улап алып жейт. Булардын бардыгы харам. Сегизинчиси, жаныбарлар, жырткыч жаныбарлар. Булар дагы ошол тиштеп, жырткыч кылып, эт жешкен жаныбарлар бар. Буларды дагы жегенге болбойт. Булар мисалы арыстан, жолборс, бөрү, карышкыр, түлкү, илахири, аю, бардыгы булар жырткыч болгон себептүү буларды жегенге болбойт. Демек, жырткыч жаныбарлардын бардыгы харам. Ошондой эле фил, маймыл, зап деген бир чоң махлук бар, баягы эчкемелер чоңу, бүт бардыгы биздин Ханафи мазхабында булар харамга кирет. Албетте, баягындай жердин ичинде жашаган, жерди казып алып жашаган махлуктар бар. Алар дагы бардыгы харам. Мисалы, чычкан, калар, суур, кашкулак, башка толтура түрлөрү бар. Алар жерди казып алып, жердин астында жашайт. Бүт бардыгы булар харам. Жердин ичинде жашагандардын ичинде бир гана арнап, медесин арнапты, койон жесе болот. Койон деле жерди казып алып жашырында жашайт. Түшүнүңөрбү? Койондон башка жердин ичинде жатып алып, жердин ичинде казып жашаган махлуктардын бардыгы, чычкан, калар, башка булардын түрүнүн бардыгы харам жаныбарларга кирет. Түшүнүктүбү? Андан кийинкиси карга боюнча сөз болуп атат. Каргалардын түрлөрү бар экен, ошон үчүн уламалар бөлүп караган экен. 3 түрү бар. Карга дегенде кара карга, ала карга. Азыр каргалар, кала карга, кара карга, булардын 3 түрү бар. Биринчиси
bir gana ölüklük nese jeyt, ölümtük jeyt, ölüp kalgan neseleri jeyt, najas jeyt, başka neseni jebeyt. Bunu jegenge bolboyt. Bu haram. İkincisi bir gana dan jeyt. Dan jeyt, toğda jüröt, jaman nese jebeyt. Bunu jegenge bolot, ruhsat berilet. Üçüncüsü var, al kede ne jeyt, dan jep koyot, kede najas jep koyot, aralaştırıp jey bere turgan var. Ulamalar bunu makruh deşken. Oşon üçin kargalardı, karganın bayağı ala kargalar bolsun, kara kargalar bolsun türlerini karap turup, egerde bir gana ölümtük jese, ölüp gana jese, najas jese, andal haram. Anı jegenge bolboyt. Anan toğdoğu, taladagı bir gana dan jegen, buday jegen, arpa jegen kargalar bolsa, alardı jese jaiz. Alemi aralaştırıp jegen bolsa, anda ulamalar anı jegen makruh deşken. 10. erece bayagınday halal menen haram aralashıp kalgan janıbar bolsa, anda emne kılabız деген masele turat. Keyde emne bolot? Halal menen haramın ortasından bir janıbar törelet. Misalı, at menen eşektin ortasından kaçırıp törelet. Çünkü uşul uçurlarda oşol kaçırdı, jese bolboybu деген masele turat. Bunu da bilip algıla. Egerde enesi menen atasını karasak janıbarlardın, enesi halal bolsa, tuğulgan balası halal bolu beret. Enesi haram bolsa, tuğulgan balası haram bolat. Erece uşul. Enesi halal bolsa, al halal. Enesi haram bolsa, al haram. Misalı, ne oldu? At menen, bey menen eşekti koştun. Bey tuğdu. Bu kaçır deyiz bunu misala. Bu halal. Enesi halal bolgan üçün bu halal. Eger oşonun teskerisi at atası bolup tattagın eşek tuğdu. Düşünüңөрбү? Bunda enesi ne oldu? Haram janıbar bolup kaldı da bu haram bolup kaladı. Oşonun üçün halal haram aralashıp ketken uçurlarda enesiga karalat. Enesi geldi halal mahluk bolsa, anda balası da halal. Eger de enesi haram janıbarlarga kirse, anda balası dagın haram. Düşünüңөрбү? وأما البغل فعند أبي حنيفة لحمه مكروه على كل حال. Bagıl kaçır diyorlar. Abu Hanife rahmetullahi aleyh onu makruh degen. İndahuma kezalike in kana faras naza alal atan ve in kana himar naza alal ramka ve kad qila yukrah ve kad qila la yukrah. Demek bu sözü qayta aytып atat. Neken enesine halalat, enesinin negizinde kede halal bolat, kede haram bolat. Kede makruh da bolat. Bayağı halal biroq saqtanam deseng yaxşı nerse degen söz. Demek janıbarlardın halal haram ekenini biliş üçün janıbar degende janıbar hayvanatlar, üydögü vahşi janıbarlar, jana kuşlar, kanatlılar, aların türleri. Büt bardığın biliş üçün biz 10 ereceni ayttık. Düşünüңөрбү? Uşul 10 erece menen nenin halal ekenini, nenin haram ekenini bilip alsaňar bolat. Mına uşu menen bugünkü sabak zayana çıktı. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü